Балдарга карата зордук зомбулуктун курмандыктары арбын. 2019-жылы 170 өспүрүм педофилдин курмандыгы болсо, былтыр дагы 33 жеткинчек запкы жеген. Мындай фактылардын азайбай жатканына жазанын жеңилдиги жана элемдедик деген көз караш түрткү болууда дешет жарандар. Ошончолук кордук көрсөткөндөр, үй бүлөлүк зордук, зомбулук, ошол эле педофил, ушулардын бардыгына аябыз чара көрүш керек. Керек болсо, педофилдерге өлүм жазасына киргизиш керек. Эгерде үйдө ата-энеси ошол кыргыздын ата-бабабыздын салты менен ушул мыйзамдардын чегинде тарбия бере турган болсо, мындай жат көрүнүштөр болбойт деп ойлойм. Катуу чара көрүлүш керек. Мыйзамда кандай каралса, ошондой көрүлүш керек. Менин ой пикирим ошондой. Кандай десем, чарасын көрүш керек. Катуураак чарасын көрүп, элдерге алдын алып чыгып, мондай болот деген реклама кылса, адамдар да кичине аны көрүп өзгөрөт деген ойдомун да. Мыйзамда өспүрүмдөргө карата зордук зомбулукка каршы 5 берене каралган. Бачабаздар 2 жылдан 15 жылга чейин эркинен ажыратылат. Эгерде өспүрүмдөргө карата жазалган ушундай кылмыштар, оор кылмыштар боло турган болсо, алардын баардыгы сапаттуу, өз убагында тергелип, сот органдарына жөнөтүлүш керек жана ага көмөкчү болгон айрым учурда туугандар, жакындар, башка бир достору да болуп калышы мүмкүн, көмөкчү болуп ошол кылмыштын жасалышына алардын да жоопкерчилигин кароо боюнча да маселе коргон. Бул кылмышка баргандардын баары эле оор шартта жашагандар эмес. Алардын арасында өзүн үлгүлүү көрсөткөн кызмат адамдары да бар. Мисалга алсак, бала бакчада, бий ийримдеринде, андан сырткары ар кандай коомдук жайларда иштеген кызматкерлер да болушу толук мүмкүн. Жакшынакай кийинишип, өзүн мындай абдан мындай жакшы жакшы мүнөз түзүшөт айлана чөйрөсү менен. Анан үй бүлөсүн дагы мындай идеальный ата болуп, идеальный жолдош болуп, бирок алар кайсы жерде мындай жаш балдар кайсы жерде жүрсө, ошол жерге мындай балдар коллективи болгон жакка жакындап көбүрөөк иштейт. Педофилдер эркектер эле эмес, аялдар да болушу мүмкүн. Алар көбүнчө ата-энесиз жетим балдарга кол салышат. Күндө көрүп жүргөн эң жакын адамдар да зомбулук кылышы ыктымал. Андан улам өспүрүмдөрдү эч кимге ишенип таштоого болбойт дешет адистер. Кыз балдар өзүнүн биологиялык атасынан жыныстык эксплуатацияга учрагандар, өзүнүн байке тарабынан, туугандардын тарабынан ушинтип зомбулукка учраган кыз балдар деген чыдап жүрө беришет да, эч кимге айтпайт. Себеби деген өзүнүн мындай ишенете турган мындай таяна турган бир туугандары кылып атса, анан башка адамдарга ишеним пайда болбой калат, эч кимге ишенбей калат, анан башка адамдарга кайрылганга ал коркот да. Балдарга карата зордук зомбулукту азайтуу максатында педофилдердин картасын түзүү сунушталууда. Мындай демилгени вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева Facebook баракчасына жарыялап, бир топ көйгөйлөрдү атап өткөн. Биз мектептен баштап эле балдарыбызды бейтаныш адамдар менен барбоого, бирөөнүн унаасына отурбоого жана бейтаныш адамдар менен такыр сүйлөшпөөгө үйрөтүшүбүз керек. Педофилдер ким экендигин чоңдор деле билбей калган учурлар болот. Интернеттеги порнография өспүрүмдөр үчүн гана чектелиши керек. Акыркы жолу качан балдарыңыздын телефондорун жана компьютерин текшердиңиз? Бизге Казакстандагыдай педофилдер жөнүндөгү маалыматтарды камтыган карталар керек. Демилге ишке ашса, мыйзам чегинде күнөөсү аныкталган зордукчу тууралуу маалымат жана анын сүрөтү сайтка жайгаштырылат. Бул негизи туура, бирок мунун механизми бүгүнкү күндө тиешелүү биздин кызматтар иштеп чыгыш керек. Себеп дегенде биз алардын сот чечимине чыкканга чейин алардын жүзүн ачыктап айта албайбыз. Себеп дегенде ар бир адамдын укугу бар, конституцияда жазылган. Белгилей кетсек, ушундай эле карта коңшу өлкөлөрдө дагы бар. Ар бир адам атайын сайтка кирип, соттолгон зордукчулар жөнүндө толук маалымат көрө алышат. Айсалкын Нурмат кызы, Рыскелдик Окулбеков, ЛТР, Бишкек.